Бисмилля, алхамдулилля, салату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Урматтуу бир туугандар, бул каарманды тааныбаган мусулман жок. Ар бир мусулман бул адамдын атын көп жолу уккан жана бул адамга суктанбаган дагы момун жок. Бул айтылуу Абу Айюб ал-Ансори. Халид, өзүнүн аты Халид, Зайдтын уулу, Наджар уурусунан. Абу Айюб деп таанылып калган. Демек Айюб деген баласы болгон. Айюбтун атасы деген сөз. Ансари, анткени бул ансар сахаба болгон. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бул адам тарыхта эмнеси менен белгилүү? Константинополдун, Стамбулдун чептеринин астында көмүлгөн. Мусулмандардын колуна өткөндөн кийин Мухаммад Фатих рахимахулло аны Стамбул деп алмаштырганга чейин ал Константинополь деп айтылып келген христиан ааламынын борбору болгон, центри болгон да. Өтө маанилүү точка болгон. До сих пор ислам, христиан ааламы ошол Константинопольго көзү өтүп октоп келет да. Бул улуу сахаба Халид, Зайдтын уулу, Наджар уурусунан, ал эми куньясы Абу Айюб деп айтылынат. Ансарларга таандык. Мусулмандар жамаатынан аны тааныбаган адам жокко. Алла Таала анын атын чыгыш жана батышка жеткирген. Адамзатка анын кадырын көтөрүп койгон. Качан анын үйүн мусулмандардын арасынан ардактуу пайгамбардын жашап туруусу үчүн тандап койгондо, Меккеден Мединага хижрат кылып келгенде. Ушул нерсе Абу Айюбка мактанууга, сыймыктанууга жетиштүү. Ааламдын мырзасы ошончонун арасынан ушул сахабанын үйүн тандап алды. Убактылуу өзүнүн үйү салынганга чейин жашап турганга бир канча ай жашаган. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Абу Айюбтун үйүндө жашап калуусунда ушундай бир таттуу окуя бар. Аны айткан сайын таттуулуктун даамы келет. Аны кайталаш өзү лаззаттуу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Мадинага жеткенде Мадина тургундарынын жүрөктөрү пайгамбарыбызды эч бир конокту күтпөгөндөй сагынуу менен күтүп турду дейт. Алардын көздөрү сүйүктүүсүн ашыктык менен күткөндөй Сания өрөөнүнө кадалып турду дейт. Алар жүрөктөрүн эч кимге ачпагандай, менин жүрөгүмө келип пайгамбар отурса экен деп, ар ким өмүрүндө эч кимге антип жүрөгүн ачпагандай пайгамбарга жүрөгүн ачып тур дейт. Менин жүрөгүмө келип пайгамбарыбыз отурса экен деп. Жана алар баардык эшиктерин, кулачтарын кенен жайып, пайгамбар менин үйүмө келип түшсө экен деп эшиктерин ачып турушту дейт. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам Мединага 4-5 километр жетпеген Куба айылына алгач келип токтоп, ал жерде 4 күн жашап, анын аралыгында Куранда айтылган эң алгачкы такыбалыктын негизиндеги курулган ошол Куба мечитин курду. Куба мечитине умрага, ажылыкка барганда зиярат кылып сөзсүз түрдө мусулмандар барышат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кимде ким даарат алып Куба мечитке келип 2 рекет нафил намаз окуса, толук умра кылгандын сообун табат дейт. Атүгүл ошол Куба мечитте пайгамбарыбыз адатта кайсыл жерге туруп намаз окуган, ошонун белгиси бар. Ошол белгиси бар. Аны адатта умрага барганда, ажылыкка барганда зияратчыларга көргөзүп келем да. Бир жолу Абшигүн Арматовдо бир аксакалга көргөзүп, аксакал баягы жерге туруп алып намаз окуп ыйлабады беле, мен пайгамбарыбыздын кадамы турган жерге келип намаз окудум депчи. Иншалла Адилет байке көз быйыл ажылыкка барып калсак көргөзөм, иншалла. Соң пайгамбар алейхиссалам ал Кубадан чыгып кетти, төөсүнө минген абалда. Ал эми Мединанын мырзалары, Мединанын мырзайымдары жол карап пайгамбарыбызды күтүп жатты. Ушундай бир каалоо менен пайгамбарыбыз кимдин үйүнө келип конот экен деп. Ошентип пайгамбарыбыздын төөсү ар кимдин колунан колго өтүп жатты. Яны ар ким төөнүн чылбырынан кармап өзүнүн үйүнө тартканга аракет кылып жатты. Я Расулалла, биздин үйдө каалаганыңыздай, өз үйүңүз, өлөң төшүңүздөй, каалаганыңыздай менин үйүмдө жашаңыз деп ар ким өз үйүнө тартып жатты. Бирок пайгамбар алейхиссалам аларга төөнү жайына койгула, анткени ал буйрулган, ага буйрук берилген. Ошол буйрук берилген жерге барып конот деп акырын гана назиктик менен, сылыктык менен айтып жатты. Ошентип төө
буйрулуп улам өзүнүн максатыны көздөй кетип жатты. Көздөр аны узатып жатты. Жүрөктөр кабынан согуп кетчи деп болуп ушундай бир согуп жатты. Качан бир жайды өткөн сайын, бир үйдөн өткөн сайын ал үйдүн ээлери кайгырып жатты. Ал эми кийинки кошуналардын жүрөктөрүндө үмүт оту жанып жатты. Меникине келип конуп калар бекен деп. Ошондой көп өтпөстөн баягы төө эң бир бактылуу, пешенелүү, баягы биз көп айтпайбыз, тиги оштук туугандарым көп айтып калат. Пешенелүү жигит депчи. Пешенелүү, бактылуу бир адамдын жайына барып чөктү дейт. Чөктү, бир азга турду дагы, анан кайра ордунан туруп, алдыга барып, анан кайра кайтып келип, ошол чөккөн жерине кайра экинчи жолу чөктү дейт. Бул бактылуу Абу Айюб Ансорийдин үйү эле. Ошол убакта анын жүрөгүн кубаныч бөлөдү. Ушунчалык сүйүндү, дароо эч ойлонбостон шустрыйлык кылып, орусча айтканда, пайгамбарыбызды кош келипсиз деп туруп, пайгамбарыбыздын төөдөгү жүгүн ала калды дагы, кудум эле дүйнөнүн кем байлыгын үйүнө ташып аткандай жанталашып үйүнү көздөй пайгамбарыбыздын жүктөрүн алып кирип кетти. Абу Айюптун 2 этаж үйү бар эле дейт. Экинчи кат. Экинчи каттагы буюм тайымдардын баардыгын бошотуп, ал жерге пайгамбарыбызды жайгаштырды. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам биринчи катта болууну артык көрдү. Абу Айюб пайгамбарыбыздын буйругуна моюн сунуп, пайгамбарыбыз каалаган жайга жайгаштырды. Көп өтпөстөн түн кирди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам төшөгүнө жатты. Абу Айюб аял экөө экинчи кабатка чыкты дагы, эшиктерин жабып, анан Абу Айюб аялына карап, шорду, экөөбүз эмне кылып ийдик? Пайгамбар алейхиссалату вассалам астыда болсо, биз пайгамбардын жогорусуна чыгып алсак, пайгамбардын үстүндө басып жүрөбүзбү? Пайгамбар менен вахийдин ортосунда биз тосмо болуп кала турган болсокчу, анда эле биздин шорубуз катыды го, деп аялы менен күйөөсү эмне кыларды билбей санага батып, алар түн ичинде кирпик кагып уктай албай чыгышты дейт. Басканда үйдүн чекеси менен басышты дейт. Ортосу менен эмес, чекеси менен басты дейт. Биякта пайгамбар бар депчи. Анан буттардын уштары менен басышты дейт. Ошентип таң атты, Абу Айюб пайгамбарыбызга келди. Анан айтты: "Аллахка касам, я Расулалла, түндө кирпик кагып, мен уктабадым, аялым дагы уктабады." Дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Эмнеге Абу Айюб, Айюбтун атасы эмнеге мындай болду?" дегенде, "Мен түндөгү болгон окуяны айттым." Анан айттым: "Я Расулалла, биз баскан сайын эми азыркындай деп элестетпейли да, өтө жупуну жөнөкөй салынган да, мен баскан сайын сизге чаң түшөт деп коркомун, анан сиз менен вахийдин ортосунда тосмо болуп калабыз деп коркомун." Дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам: "Эй Абу Айюб, жаның тынч болсун, эч сага тартпагын. Астында болгон биз үчүн жакшыраак, анткени бизге адамдар көп келип кетет. Тынбай пайгамбарыбызга алар, булар, тигилер келип кете берет. Ошого бизге ушул эле ылайыктуу болот. Эч кабатыр болбо", деп пайгамбарыбыз аны жошутуп койду. Анын буйругуна макул болду. Ошентип бир канча убакыт өткөндөн кийин суук бир түн болуп калды. Ошондо суусап кетип, суу ичини көздөп, кумганды алам деп, жарыктыктын жоктугунан баягы кумганды кулатып алып, анын суусу ылдыйды көздөй тамып баштады. Биз жанталашып чүпүрөк таппай, жабынган бир журкан сыяктуу жабынган бир кичинекей одеялыбыз бар эле. Ошону менен аялым экөөбүз жанталашып баягы сууну кургатып жаттык. Пайгамбарыбызга бир тамчысы тамып, аны гыжалат кылып койбосо экен деп. Ошентип таң атканда мен пайгамбар алейхиссалату вассалам келип: "О Аллахтын элчиси, атам жана энем сиз үчүн курбан болсун. Мен сиздин үстүңүздө болууну жактырбай жатамын. Сиз менин астымда болуңузду мага гыжалатчылык жаратып жатат", деп анан түндөгү кумгандын болгон окуясын айтып бердим. Ошондо пайгамбарыбыз макул болуп, ал өйдөңкү кабатка чыкты. Мен жана аялым экөөбүз ылдыйкы кабатка түштүк дейт. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам Абу Айюбтун үйүндө
7 айдай жашап турду дейт. Качан мечиттин капталдарына жанаштырыла курулган пайгамбарыбыздын куттуу жубайларына жасалган бөлмөлөр курулуп бүткөндөн кийин ошол хужурот деп айтылат. Бөлмөлөр деп айтылып калганда, Кур'ан-ы Каримде дагы хужурот деген сүрө бар. Бөлмөлөр дегенди билдирет. Пайгамбарыбыздын аялдардын үйлөрү мындай комнатасы өзүнчө, анан душу өзүнчө, анан столовый, анан зал, анан спальня, анан андай жок болчу экен. Жөнөкөй эле бир комната и все. Айшенез айтат, үйдүн тардыгынан пайгамбарыбыз намаз окуганда уктап атканда бутумду бүкчүмүн дейт да, ушундай жупуну жөнөкөй жашаганда. Анан бул жоктуктан эмес, пайгамбарыбыз өтө бай болгон, бирок колуна келген байлыкты пайгамбарыбыз кедейлерге, илим алуучуларга, мусулмандарга, муктаждарга сразу ушундай шамал ургандай эле берешендүүлүк кылып таркатып салчу. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөгү жупунулукту тандаганда, жана Алла Таала дагы пайгамбарга буйрук берген, сен падыша пайгамбар болосуңбу же кул пайгамбар болосуңбу дегенде, пайгамбарыбыз мен кул пайгамбар болом дегенде, ошол кул пайгамбар болгондо ошончолук мартабасы бийик болду да. Башка бир жерде келет, пайгамбарыбыздын аялдары келип, я Расулалла, биздер элдин катындарындай болуп, алтын шакек, күмүш, шөкөттөлгөн кийимдерди кийип, монтип жүргүбүз келет, я Расулалла. Бизге деле ошондой кылбайсызбы дегенде, Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат, силер пайгамбардын аялдарсыңар. Силер деген үлгү деп коет. Үлгү деген кичине жертва кылып коюш керек. Силерди деген миллиондогон мусулмандар, кыяматка чейин келе турган миллиарддаган мусулмандар көрөт. Анан силер алтын десеңер, башкалар эмне болот? Ите эле бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Дагы биздики Кудайга шүгүр, кыргыздардыкы, араб дүйнөсүндөчү аялдары күйөөлөрүнөчү $1000 алтындарды өлү алдыртышат экен да. Көрсөң жүрөгүң өчөт. Ошончо ысырапкорчулук да. Анан Алла Таала айтат, андай боло турган болсо пайгамбар силердин жолун бошотсун, силерди жакшынакай жолуңарда бошотуп койсун. Силер каалаганыңардай бул дүйнөдө роскошто жашап жүрө бергиле дейт. Ошондо Айша энебиз биринчилерден болуп, жок, мен пайгамбарды тандайын деп, мен ушул жөпүнүү жөнөкөй жашоого ыраазымын деп, Айша энебиз пайгамбарды тандайт. Анан катары менен бардык аялдар биз пайгамбарды тандайбыз деп, пайгамбарыбызды тандап кетишкен. Ошондуктан пайгамбарыбыздын аялдарынын жашоосун карасаң, аны эч ким туурай албайт бүгүнкү күндө, мүмкүн эмес. Ичкен тамагын, жупунулугун, жөнөкөй мүмкүн эмес. Аны Палестинадагы абал да андан жакшыраак болушу мүмкүн да, даже мындай. Ошондой адам кайталай алгыс үлгүдө жашап салышкан да, ошондой үлгү образецте көргөзүп салышкан. Ошентип пайгамбар алейхиссалату вассалам экөө кошуна болуп калды, Абу Айюб экөө. Кандай жакшы экөө кошуна дейт. Ошентип Абу Айюб пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай сүйгөн дейт. Ал сүйүү анын жүрөгүн ээлеп алган, анын мээсин ээлеп алган. Пайгамбар алейхиссалам дагы Абу Айюбту жакшы көргөн дейт. Кезек-кезеги менен анын үйүн өз үйүн карагандай бир ностальгия кылып карап койчу экен да, пайгамбар ушул үйдө мен жашадым эле деп. Пайгамбарыбыз дагы маалман пенде да, карап коет эле дейт да, ушул үйдө жашадым эле депчи. Баягы бир жерге, бир гостиницага барып 3 күн жашап калсаң деле, анан кийин барып калганда могу жерде жашап кеткем деп айтып калабыз го. Анан Абдулла ибн Аббас айтат, күндөрдүн бир күнүндө Азирет Абу Бакыр Сыддык радиаллаху анху чаламан чак түштү. Жайдын саратанында пайгамбарыбыздын доорунда күндүз эшикке чыгышчу эмес экен да. Азыр деле ошондой. Саудия биякта турсун, Кыргызстанда тиги аномальный жара болгондо күндүз эшикке чыкпагыла, көлөкө жерде болгула деп канча МВД, МЧС эскертүүлөрдү берип атат. Аны тиякта элестетиңиз, 60 градус жайдын саратанында арабтар эшикке күндүз чыкчу эмес экен да. Эгер бирөө жарым чыкса, мындай өөн учурашкан же болбосо өтө бир муктаждыгы болуп калып, айласы жок эле чыкты дегендей бир кейип болчу экен да. Анан ошондой жайдын саратанында аптаптуу мезгилде Азирет Абу Бакыр Сыддык эшикке чыгат, мечитке келет. Мечитке келсе Азирет Умар отурат да. Анан Азирет Умар айтат, Абу Бакыр, бул учурда сизди эмне чыгарды, эмне келип калдыңыз десе айтат, катуу ачкалык дейт. Жанды чыдатпаган катуу ачкалык мени бул убакта чыгарууга мажбур кылды дейт. Субханалла. Азирет Умар айтат, Аллахка касам, мени дагы ушул нерсе чыгарды дейт. Анан ал экөө ошондой турган чакта пайгамбар алейхиссалам чыга келет. Анан пайгамбар алейхиссалам экөөнөн сурайт, Абу Бакыр, Умар, экөөңөр бул саатта эмне чыгып алдыңар? Десе айтат, Аллахка касам, бизди курсагыбыздагы ачкалыктын катуулугу гана чыгарды.
дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллах менин жаным анын колунда болгон затка касам, мени дагы ушул нерсе гана эшке чыгарды дейт. Жүргүлө мен менен деп пайгамбар алейхиссалам ал экөөнү Абу Айып Ансорийдин үйүнө алып жөнөйт. Абу Айып Ансори күн сайын бир маал пайгамбарыбызга тамак даярдайт болчу экен дагы, ошол маалда болжолдоп пайгамбар келип калат деп күтүшкен дагы. Көп нерсе пайгамбар келди, пайгамбарыбыз анын тамагынан жеди, анан анын берекелүү арткан тамагын үй бүлөсүнө берип, дагы ушундай бир берекеге бөлөнчү экен. Пайгамбарыбыз келбей калса, үй бүлөсү менен башкалар менен жеп койчу экен да. Анан адаттагыдай ошону көздөп пайгамбар алейхиссалам алардын эшигинин алдына барганда үйдөн аялы Умму Айюб чыгат дагы, Аллахтын элчиси кош келипсиз, жана анын жанындагылар да кош келиңер дегенде пайгамбар алейхиссалам Абу Айюб каякта дегенде жакынкы жерде курма дарактын арасында отурган Абу Айюб пайгамбардын сөзүн угуп калып, шашылып келип, Аллахтын элчиси кош келипсиз жана сиздин жаныңыздагылар да кош келипсиз. Бул убакта адатта келчү эмес элеңиз я Расулалла деп сурап калганда пайгамбар алейхиссалам туура айтасың деп койду дейт. Анан Абу Айып Ансори баягы курма дарагына кирди дагы, ал жерден бир шиңгил курма дарагын бутагын үзүп келди дейт. Ал бутак чоң бутак экен, арасында тамыр бар экен. Тамыр деген баягы адатта бүгүн ностийдик, тетиги тамыр. Каак да, катытылган курманы каагын тамыр дейт. Ал эми ал бышып, жетилип, сочный болуп турган чагын рутоп дейт. Ал эми чийки көгөрүп, эми даам кирип келаткан жери абалын бусур дейт да. Ошол арасында тамыры да бар экен, рутову да бар экен, бусуру да бар экен. Десе пайгамбар алейхиссалам, мунун баарын үзүп эле койсоң болмок. Биз үчүн деп ушунун баарын үзүп келдиңби? Арасында анча-мынча катып калгандары бар экен, чийкилери бар экен. Дагы бышса болбойт беле деген. Я Расулалла, мен жактырдым, мен кааладым. Сиз кааласаңыз курмадан жейсиз, кааласаңыз тиги чийки жаңыдан бышып келаткан жейсиз, кааласаңыз свежий турган жейсиз. Ар кимдин табити ар нерсеге тартат. Үчөөнүн каалаганын жешиңизди мен кааладым, я Расулалла. Анан мен сиз үчүн кой соём, я Расулалла. Мынча конок болуп келип калыпсыз дегенде, эгер кой сое турган болсоң, сүт бербей турганын, яни боз эмесин же бала эмизип аткан эмес, мындай убалына калбай мындайрагын эле сой дегенде Абу Айып макул деп анан коюн соёбу же козусун соёбу, ошентип анан аялына келип камыр жуур, тамак жаса, сен тамак нанды жакшы жасайсың го деп анан баягы союлган койдун жарымын шорпо кылып тамак жасады, жарым болсо неме дейт, жанагы шашлык кылды дейт дагы. Анан тамак бышты дейт. Тамак пайгамбар алейхиссаламдын жана Азирет Абу Бакыр Сыддыктын алдына коюлганда пайгамбар алейхиссалату вассалам, карасаңыз эми бул болгон окуя да, болгон окуя, бир роман эмес, чыгарма эмес, болгон окуя. Пайгамбарыбыз баягы койдон бир үзүм этти алып туруп, анан жанагы калама нандын арасында ороп туруп, эй Абу Айюб, бул этти Фатимама кызым апарып берчи деп атат да. Анткени ал кызым бир канча күндөн бери мындай нерсени жей элек дейт да. Анан баягылар пайгамбарыбыз жанында сахабалар тамакты жешти, курсактары тойду. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты дейт, карачы, нан турат, эт турат, бышкан курма, чийки курма, каак курма турат деп эки көзүнөн жаш агып кетти дейт. Менин жаным анын колунда болгон затка касам ичем, кыямат күнү биз сурала турган неамат мына ушул деди да. Болбосочу карсаң дасторкондун үстүндөчү бир калама нан турат. Ал дагы еще будайданбы же арпаданбы билбейм. Негизи пайгамбардын көз тирүүсүндө будайдан эмес, көбүнчө арпадан нан жешчи дейт да. Арпанын наны будайдыкындай таттуу болбойт дейт да. Анан бир калама катыган бир арпадан болгон нан турат. Анан биякта бир шорпо турат. Анан курма турат. Ошону пайгамбар качы эмне деген изобилие, бул деген Алланын берген неаматы. Бул үчүн да кыямат күнү биз жооп беребиз, бул үчүн да суралабыз.
Андыктан эгерде мындай ырыскыга туш келип калсаңар, анда бисмиллах деп Аллахтын аты менен жегиле. Жеп бүткөндөн кийин алхамдулиллахиллади хува ашбана ва ан'ама алейна ва афдола. Бизге ушул тамакты берип курсагыбызды тойгузган, чаңкообузду кандырган, ушуну бизге сый кылып берген, айкөлдүгү менен биз буга ылайыктуу болбосок дагы өз кудурети менен берип койгон Алла Таалага мактоо деп ушул шүгүрүңөрдү келтирип жегиле. Ошону менен силер иншалла баягы изобилиеге, сыйырмакка болгон сурак соболдун немесинен кутуласыңар деп үйрөттү дейт да. Эми бүгүнкү күндө биздин дасторконубуз кандай изобилие, субханалла. Кандай заманда жашап атабыз бизчи? Соң пайгамбар алейхиссалату вассалам турду, анан Абу Айюб айтты. Эртең кел, Абу Айюб, эртең келип кет, деди. Анан анткени пайгамбарыбыздын адаты ушундай болгон, ким пайгамбарга бир жакшылык кылса, пайгамбар сөзсүз түрдө анын ответин берип койчу экен да. Сөзсүз түрдө эртели кеч анын жообун берип койгонду жакшы көрчү экен да. Абу Айюб муну укпай калат. Анан Азирет Умар: "Эй Абу Айюб, уктуңбу? Эртең сени пайгамбарыбыз келип кетсин деп чакырып атат." Дегенден: макул. Саман ва таатан." Лаппай, уктук. Куп болот. Деп айтты. Ошентип эртеси болду. Абу Айюб анан пайгамбарыбызга келди. Пайгамбарыбыз ага жаш күң кызды белек кылып берди. Эми туура түшүнүш керек. Ал убакта мындай кул жана күң деген мындай нормалдуу көрүнүш болгон дүйнө жүзү боюнча. Аны ислам жойду, кулчулукту. Анан пайгамбар айтты: "Эй Абу Айюб, бул күң кызга жакшы мамиле кылгын. Анткени бул күң кыз биздин үйүбүздө турган чакта мунун жакшылыгын гана көрдүк. Жаманын эч көрбөдүк, жакшы кыз экен, аябай. Бисмилла." Деп осуят кылды. Десе Абу Айюб сахаба да алчы. Ал убакта күнгө ээ болуш, кулга ээ болуш деген бир Лексуска ээ болгондой эле кеп болчу да. Кымбат дейсиз, мындай сага бекер кул да. Абу Айюб үйүнө келди дагы, жанында жанакы күң кыз. Аялы көрүп: "Эй Айюбтун атасы, бул эмне? Ким бул?" Десе: "Алланын элчиси бизге белек кылды" дейт. Десе: "Белек кылган кандай мыкты белек кылуучу, анын белек кылган белеги да кандай мыкты белек." Десе Абу Айюб айтат: "Пайгамбарыбыз бул күң кызга жакшы мамиле кылуубузга осуят кылды." Десе айтат: "Пайгамбардын осуятын өтөгүдөй, осуятын үстүнөн чыккыдай кантип ага жакшылык кылар экенбиз, а?" Дегенде Абу Айюб ойлонуп, пайгамбарыбыздын осуятын үстүнөн чыгыш үчүн бул кызды Аллах үчүн азаттыкка чыгаруудан өткөн жакшылыкты мен билбей турамын. Дегенде аялы колдоп коштоп: "Туура айтасың. Апей, ай, бул деген базарга апарып сатсаң боо эмне деген акча дебестенчи. Эң туураны айтасың" деп ал да колдоп коштоп, анан Алла үчүн азаттыкка чыгарып жиберди дейт. Эми бул Абу Айюб Ансоридин тынчтык мезгилинде, согуш жок мезгилиндеги болгон окуяларынан кээ бир үзүндүү дейт. Ал эми согуш мезгилиндеги окуяларды айта турган болсок, пайгамбарыбызга ыйман келтиргенден тарта көз өткөнгө чейин бир дагы жихадтан, казаттан калган эмес дейт. Задний жок болчу экен да, такыр элечи. Түгүл акыркы мунун казаты, акыркы жоортуулук качан болгон? Азирети Муавия радиаллаху анху пайгамбарыбыздын Константинополду фатх кылган деген окуясын сүйүнчүсүн билген да, ошого уулу Язиддин башкармачылыгында Константинопольго жөнөтөт. Деңиздерди ашыртып, кемелерди курдуруп. Ошондо Абу Айюб дагы 80ге чыгып калган абышкал болсо дагы ушул армияга кошулат. Таң калыштуу ошондо Язид главнокомандующий болгон ушул войсканын арасында пайгамбарыбыздын небереси Хасан Хусейн да болгон да. Экөө бир сапта ошол каршы византиялыктарга жоортулук кылган. Ошондо Аллах жолунда деңиздердин толкундарын жарып кемеде Абу Айюб кетип баратты. Көп өтпөстөн ошол кеменин үстүндө Абу Айюб өлүм төшөгүнө жатып калды дейт. Ошондо Язид келип зиярат кылды дейт.
кандай муктаждыгыңыз бар, кандай өтүнүчүңүз бар, айтыңыз дегенде мусулман аскерлерге менден салам айтыңыз. Анан силерге Абу Айып ушундайды осуят кылып жатат. Душмандардын жерине жеткенде колдон келишинче тереңирээк кирип баргыла, алысыраак кирип баргыла, жакыныраак кирип баргыла дагы. Анан эң конечныйыңарга жеткенде мени Константинополдун сепилдеринин, чептеринин астына менин сөгүмдү койгула деп осуят кылат. Ошентип акыркы таза демдерин берип жан берет. Мусулман аскерлери пайгамбарыбыздын сахабасынын акыркы өлүм төшөгүндөгү осуятын иш жүзүнө ашырат. Душмандарга кайра чабуул коюп отуруп, Константинополдун чептери кумуш күчтүү болгон дейт. Аны эч ким ала албай койгон Мухаммад Фатих алганга чейин. Ошол чептердин алына чейин жете келип, ошол жерден кабыр казып, Абу Айюптун жанын ошол жерге, куттуу денесин ошол жерге жашырышкан дейт. Алла Таала Абу Айып Ансорига райым кылсын. Ал бүтүндөй жашоосун комфорт, жылуу төшөктөрдө жатпастан, суук түндөрдө жылкылардын аттарынын үстүнө минип, динди жеткириш үчүн ушундай бир абалда жүрүп жан берди дейт. Анан мунун жаткан жайын Мухаммад Фатих рахимахуллонун улуя алим, ушундай бир таасирлүү устаз болгон Ак Шамсиддин дейт. Ошол адам Кудай Таалага илхам кылып, керемети менен караматул аулия хак, акыйдада олиялардын караматы акыйкат. Ошол Кудай Таала илхам кылып караматы менен Абу Айып Ансорийдин кабырын тапкан. Ошол жерге Осмон дөөлөтүндө күмбөз курулган. Бүгүнкү күндө ошол эски Стамбулда, жаңы Стамбул, эски Стамбул деп бөлүнөт. Эски Стамбулга барып калсаңыздар, ошол жерде күмбөзү бар, ошол жерде эски мечит бар, ошол жерде бир канча олиялардын кабырлары бар. Өз убагында Алла Таала товфик берип, мен да барып зиярат кылып кеткенмин. Алла Таала бул сахабага ыраазы болгон болсун. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.